Президент Садыр Жапаров кол койгон 2021-26 жылдарга Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы буга чейин кабыл алынган документтин уландысы. Болгону мында айрым тармактар боюнча кеңири маалыматтар киргизилди. Документ 3 бөлүмдөн турса, жаңы концепция 5 багытты өзүнө камтыйт. Аны жумуштоуна кирген мамлекеттик мекемелердин, диний уюмдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү жана адистер иштеп чыккан. Дин чөйрөсүндөгү кошулган багыттар бул окуу тармагында, билим берүү тармагында кошулат, коопсуздук тармагында, аны ошондой эле жанагы диндер арасындагы ынтымак жөнүндө. Эми билесиздер, кээ бирде мындай этникалар арасында мындай жаңжалдар болушу мүмкүн, ошонун алдын алуу максатында жерге берүү маселеси бар. Кыргызстан көп улуттуу жана көп конфессиялуу мамлекет. Концепциянын максаты мамлекеттин светтик негиздерин сактап, мамлекеттик органдар менен диний чөйрөнүн эри шаркак кызматташтыгын өркүндөтүү, түзүлгөн жагдайды биргеликте чечүү. Жыйынга катышкан мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов салттуу маданиятты сактоого умтулуунун оң жагын белгиледи. Айтымында мамлекет менен диний конфессиялар кызматташып, маданият, үрп-адат жана салт санаа менен келечек муунду жат көрүнүштөрдөн оолак сактоого болот. Биздин журтубузду азыр салттар башкарат, бирок дин аралашкан күчтүү жактары дагы пайда болду. Бул жактан биз эми динди жерибешибиз керек. Диндин эң сонун жактары бар. Ууру кылба, ушак айтпа. Эмне деген ыйык сөздөр бар. Баары камыр жумур, эри шаркак. Эгер ушундай диндүү салттуу пайдалансак, бизде жакшы бир демдеги коомду түзө алабыз. Ошон үчүн биз сөзүбүздүн башында эле силер талкуулай турган концепциянын негизине биз ушундай жоболорду киргизүүнү туура көрдүк. Өлкөдө диний чөйрөнүн эркин өнүгүүсү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Абийир эркиндигин жана дин тутуу эркиндигин камсыз кылуу мамлекет тарабынан кепилденет. Концепцияны ишке ашыруунун натыйжалуулугу бардык конфессиялар үчүн бирдей шарттарды түзүү менен аныкталат. Эч бир дин чектөөгө алынбайт. Бул Конституцияда так жазылган, деди мамлекеттик катчы. Бул өңүттөн караганда окуу мекемелерине дин таануу жөнүндө сабактарын киргизүүнүн зарылдыгын белгиледи. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 21-жылдын 21 сентябрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясындагы кайрылуусунда Кыргызстан демократиялык жолдон кайтпайт. Бул биздин эркиндикти сүйгөн элибиздин талабы деп баса белгиледи. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында бир дагы дин мамлекеттик же милдеттүү деп таанылбайт. Дин тутуу эркиндиги Конституцияда кенен, эркин белгиленген. Ал турмак, ал кепилденген. Жумуштоонун мүчөлөрүнүн айтымында концепцияда мамлекеттин светтик принциптерин чыңдоого басым жасалды. Бул диндин тазалыгын сактоо максатында дин чөйрөсүн саясаттан оолак кармоо аракеттери. Дагы бир багыт мамлекет менен дин чөйрөсүнүн ортосундагы кызматташтыкты чыңдоону көздөйт. Ал үчүн жоболорду ишке ашырууну шарттаган укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгуу каралган. Диний агымдарды жана диний уюмдарды башкаруучу мыйзамдарды ыратташтыруу жана мыйзамдуулук актылардын кайра дагы иштеп чыгуу жана ошол мыйзамдык актыларды жана мыйзамдарды проектлерин иштеп чыгууда сөзсүз түрдө диний уюмдарды жана коомчулукту катыштыруу болуп саналат. Диний окуу жайлардын укуктук статусу жана алардын ишмердүүлүгүн жакшыртуу. Бул да негизги концепциянын баягы мазмунунда орун алган бир маселе болуп саналат. Диний чөйрө менен мамлекеттин ортосундагы кызматташтыкты чыңдоодо концепциянын орду чоң, дейт муфтий Замир Кары Ракиев. Документтин максаты туруктуулук менен тынчтыкты камсыздап, улут аралык ынтымакты жана диний ажырымдын алдын алуу. Бардыгын ынтымакташтырышыбыз керек. Биздин үстүбүздө мамлекет турат. Бир мамлекеттин паспортун көтөрүп жүрөбүз. Бир мамлекеттин суусун ичип атабыз. Бир мамлекеттин туусунун астында биригели деген нерсе болушубуз керек. Дин тутунган адамдардагы ошо мамлекеттин жараны болуп атса, кайсы мамлекеттин, мына Кыргыз мамлекеттин жараныбыз бардыгыбыз, ошонун мыйзамдарын сыйроого, ошол жердеги бардык тынчтыкты сактоого уже түшүнүктөр жетет. Анан дагы ошону баягы тажрыйба түрүндө көрсөтөт деген ойдо.
Кошумчалай кетсек, 2026 жылга чейин Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндө жарлык. Элдин биримдигин, маданияттар аралык жана диндердин ортосундагы ынтымакты камсыз кылуу, мамлекеттик конфессиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү, мамлекеттин светтик негиздерин чыңдоо жана өлкөдөгү дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамды ишке ашыруу максатында чыгарылды. Жыйын Ош шаарында дагы өткөрүлмөкчү. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.